Салам алейкум. Кандайсыз? Сиз бул жакта? Канчадан сатып атасыздар этти? 680? Кайсы малдын уюн эттеринби? Канчадан сатып атасыздар? 630га чейин сиздерге келип түшүшү бияка. А неге 680ден сатып атасыздар? Аракта биз атайын дүкөн ачып койдук да, муниципалитетти кылыпчы. 650ден сатып атабыз. Ошол эле баада бирдей кылып сатпайсыздарбы? Идине кылып туруп. Биздики чыгып атпайбы таксыр? Баардыгы чыгып атат да. Баары жакшы чыгып атат убагында. Таксыр? Силер этти сатып алгандачы? Bir 3-4 колдон мындай посерединден сатып аласыңар да. Сизде прямой бар паспорт? Прямой бар биз. Прямой алып атабыз. Канчадан алып атат азыр? 580, 600ден алып атабыз. Сиз бизге 580ден алып кеп бериңиз. Сатканга ылайык. Давайте. Коюп берели. Маселе жок. Эч кандай маселе жок. Бул жерге мен түшүндүрүп коюшум керек да, мындай да, таксырлар. Эттин баасы неге кымбат болуп кетип атат? Мисалы, базардан дыйкан мал сатканы келет. Ошол жерден дыйкан арзанга сатат малдычы. Ошол жерден алат дагы, алып сатып алат дагы, анын үстүнөн бир боодо мал үстүнөн 20 миңден кошуп сатат. Мисалы, этти келип сатып алганда мен уже 5-чи колдон сатып алам уже посередине. Ошондой эле болот. Вот именно, ошо кымбат искусственный. Ошого мындай да, бул жерден баягы соода кылып атасыздар, туура. Акча таап атасыздар. Болгону ошондой бир прямой поставщикке чыгып алыш керек да, аракет кылыш керек. Бойнялардан барыш керек, мисалы, Токмокто чоң базар бар. Эч маселе жок. Мен УМСке тапшырма бердим. Биз өзү мамлекеттик мына жерде убойный цех салайын деп атабыз. Ошол жерге бүт малдардын баардыгын ошол жерге алып келип туруп, биз сатып алып келип туруп, мисалы, как есть, мисалы, 80 миң алып алсак, өзүбүздүн жанагы немелерден расходторду чыгарып туруп, элге эң арзан баада коюп беришибиз керек. Ой, силер ошол жерден барып сатып аласыздар эт, оптом бир жерден. Биз ал жерге азыр бир 4 баланы коеюн деп атабыз примерно. Ошолор барат дагы бир грузовой машина коюп беребиз, ошол жерден барып бүт малдарын бар жүктөп келет. Мына ошондон анан кийин эттин баасы стабилдүү болот. Анткени биз мисалы үчүн Кошкор барасың, ала албай каласың. Кайла Токмок барасың, ала албай каласың, уже өзүң. Биз азыр уже мына курулушун баштайбыз, Кудай бир. Да, курулушун баштайбыз, ошол жерден өзүбүз союп, жиликтеп, ширагында, ичегинде, башында, этин этте кылып туруп полный бөлүп беребиз. Мына ошол жерден сатып аласыздар. Ошого келбесек болбойт. Ооба. Сирга болбойт, бизге кыскасы бизде мындай да, минус жок да. Минуска эч ким иштебейт. ооба да. Туурабы? Минус жок. Биз ошол баа менен сатып атабыз, плюс менен. Ал жерге сатуучулар коюп койдук, касапчылар коюп койдук, алардын зарплатасы бар. Бүт баарын актап атат, Кудайга шүгүр. Мен айткан себебим эмне болуп атат азырчы? Мен ушу шаарыбыздын тургундарына ыңгайлуу гана шарт түзүп, ошол ыңгайлуу бааны коюп берип коюшубуз керек деген эле ой. Жөнөкөй гана мисалы адамдарыбыз бар да, баягы эт жебеген үй бүлөлөр бар. Ошолорго кыйын да, шарт кылып берип коюн деген сооп болот ошол кайра. Сүйлөштүк анда, таксылар. Жакшылап. Ошондой болсо бизге жеңил болот. Канча расход болуп атпайбы? Тегиз дейсиң, бияка дейсиң.